Кутмандаңыздар менен биргеликте бакытка карай күн сайын кадам таштап жаткан ар бир айымга мен терең ыраазычылык билдиремин. Ошонун айынан сиздерге бакытка карай 100 кадам китебин сунуштамакчымын. Анткени бул китеп сиздин жашооңузду түп тамыры менен өзгөртө турган китеп. Бир гана китеп катарында окуп тим болбостон, күндөлүк катарында да пайдаланууга болот. Бул китепте максаттарга жетүүнүн пландары жана бакыттын программалары даана жазылган. Анткени бул программаны өзүм жашоомдо колдонуп, толук 100 күндүн ичинде болуп көрбөгөндө жыйынтык алгандан кийин гана мен сүйүктүү окурмандарыма сунуш кылып отурам. Бул китептин максаты 100 күн тынбай көнүгүүлөрдү аткаруу менен бактылуу болууга жол ачып берет. Мен толук 100% ишенемин. Эгерде эркиңизди колго алып, 100 күндү өзүңүзгө арнай турган болсоңуз, бактылуулук деген жашоо сизге адат болуп калат. Бул китеп күн сайын психологиялык көнүгүүлөрдү аткаруу менен башталат. Андан сырткары медитация, каталардын үстүнөн иштөө жана башка толтура маалыматтар менен сизди кубандыруума толук ишенем. Ансыз деле өтүп бараткан күндөрүңүздү бош кетирбестен, убакыттан пайдаланып, жеңишке жетүүңүздү чын жүрөктөн каалаймын. Эгерде сизге бакытка карай 100 кадам китеби кызыктуу болуп жаткан болсо, комментарийде калтырган номерге кайрылып, сөзсүз түрдө өзүңүзгө белек кылып арнаңыз. Андан сырткары 10 январда боло турган менин үйүм курсуна чакырамын. Бул курста сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүздөгү үйдү табуу менен биргеликте сырткы жашооңуздагы өз ордуңузду дагы таба ала турган программалар камтылган. Бул жерде дагы сиз психологиялык жактан көптөгөн техникаларды аткаруу менен өзүңүздүн ичиңиздеги эч кимге билгизбеген, өзүңүздө аңдап жетпеген көптөгөн көйгөйлөрдүн үстүнөн иштей турган сонун техникалар берилет. Ошондуктан менин үйүм курсу бул ар бир айым үчүн керектүү курс. Менин башыман өткөн бир окуяларды сизге айтып бергим келди. Түн, бир убактар болгон, жалгыз жашап, аалам өзүнүн боёгун жоготуп, бир топ кыйын кездерди өткөргөм. Ошондо изденип жүрүп, мына ушундай маалыматтарды, сабактардын бар экенин билген эмесмин. Азыркы учурда сиз ушул сабакты көрүп жаткан болсоңуз, демек өзгөрүү аябай жеңил өтүп жатканын белгиси. Анткени менин ушундай жан дүйнөм кыйналып жүргөн учурларда мындай маалыматтарды бере турган адамды таба алган эмесмин. Анткени сиздин колуңузда каалаган сабакка катышып, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү алып, өзүңүздөргө укмуштуудай жардам бере ала турган сонун мезгилде жашап жатасыздар. Билесизби, бир убактар болгон менде баламды уктатып коюп, ажырашкандан кийин өзүм билбеген абалда көп визуализация кылчу элем. Ал учурда визуализация эмне экенин деле билчү эмесмин. Болгону ошол учурдагы жашоодон тажаганымдан улам көзүмдү жумуп, ичимде оргуштап кайнап турган энергияны кең ааламдын кучагына саякат кылуу менен коротчу элем. Азыркы учурдагы абалымды качандыр бир убакта Москвада жүргөн кезде орус бабушка менин курсагыма колун коюп, мына ошондо айтып берген. Сен аябай көптөгөн кыз келиндерге жардам бересиң деп айткан болчу. А бирок ошол кезде мен анын сөзүн четке какканмын. Себеби ал учурда мага жардам бере турган адам болгон эмес. Ошондуктан мен башкаларга жардам беришиме ишенген эмесмин. Бирок ошентсе дагы ошол сөздү угуп, чындыгында аябай ыйлагым келди. Сөз айта албай туруп калганмын. Бирок күндөн күнгө ал кемпирдин сөздөрү кулагыма жаңыра берди. Өзүм кайрадан, өзүм кайра кайталадым. Сен өзгөрүшүң керек. Сен өзгөрбөсөң болбойт. Мындай жашоо болбойт. Сен бир эле жолу жашайсың. Өзгөр деп жүрүп, өзүмө кайра кайталап,
Мына ушул азыркы учурдагы жашоомо келгендеги абалымды сиздерге тартуулап айтып берип жатам. Билесизби, ал кезде мен болгону 18 жаш кезим болчу. Орусчаны да жакшы түшүнбөйм, ойлорумду толук четкире албасымды билип, унчукпай калууну эп көрдүм. Мына ошол орус бабушканын жанында. Андан кийин канча жолу өзгөрөм деп аракет кылдым. Себеби чөйрөнүн саздагында чөгүп, мени оп тартып кете беришти. Мен сиздерди аябай жакшы түшүнөм. Сиз ушунчалык өзгөрүүгө аракет кылганыңыз менен жаныңыздагы адамдар сиздин абалыңызды түшүнбөсө, өзгөрүүгө болгон кадамыңыз дайыма артка кете бериши мүмкүн. Бул нерсеге дагы бизге күч керек экен. Анткени ошол кезде мен жаштыгымдан жана билимсиздигимден, алсыз болгонумдан чөйрөмдөгү адамдардын баткагына батып кете бергенмин. Мындайча айтканда, ар кимдин айткан сөзүнө ыйлап, өзүмдү кыйнай берчүмүн. Бир жолу балам чоңоюп калгандан кийин мени ойго сала турган сөз айтты. Апа, дайыма күлүп жүрсөңүз, сизге сонун жарашат. Ыйласаңыз жарашпай калат экен деген сөз айтты. Ошондон кийин чындап жашоо образды өзгөртүүгө убакыт келгенин түшүндүм. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарсам, мен өмүр бою оң бой каламын. Мына ошол нерсени түшүндүм дагы өзүмө ишенимдүү түрдө сөз бердим. Ошол учурда эң акыркы калган акчама баламды жетелеп балмуздак сатып алдык. Андан башкасы эмне болсо ошол болсун. Кудайга тапшырдым. Бирок менин азыркы учурда балмуздак жегим келип жатат деп, ойлорумдун баарын балама жана балмуздакка буруп, эс алып отурган кезимди азырга чейин унутпаймын. Бул менин өзгөрүүмү жана энергиямды текке кетирбөөнүн биринчи жолу болгон. Күн сайын китептерди окудум, баш отум менен сабактарга кирип катышып жүрдүм. Өтө күчтүү айымдарды таап, аларды наставник тутуп жүрдүм. Алар өздөрүнүн баалуу тажрыйбаларын жана билимдерин мага бөлүшүп, мени колумдан жетелеп жүрүштү. Азыр мен өзүмдү толук түрдө аял катарында сезе аламын. Мындайча айтканда, чачымдын учунан баштап тырмактарымдын учуна чейин ар бир клеткам менен өзүмдү аял катарында сеземин. Мына ошол үйрөнгөн, билген, көргөндөрүмдү сиздер менен бөлүшүп жатканыма мен абдан кубанычтамын. Менин сабагымдан көпчүлүк учурда сиз эмнени үйрөнө аласыз? Эң биринчиден, жасалмалуулукту эмес, кандай аял болсоңуз өз алдынча калганга сөз беришиңиз керек. Мына ошондо сиздин жашооңузда өтө сонун өзгөрүүлөр болот. Жасалмалуулук бул бизге душман. Өзүңүзгө ачык, айкын мамиле кылышыңыз керек. Сиз мени же жолдошуңуз, ата-энеңизди, жаныңыздагы адамдарды, балким балдарыңызды дагы алдашыңыз мүмкүн. Бирок өзүңүз алдай албайсыз. Качан сиз чындап иштеп баштаганыңызда, көнүгүүлөрдү аткарып баштаганыңызда, мына ошондо гана жыйынтык болот. Менин сабагыма келиш үчүн мына ушундай өзүңүзгө сөз беришиңиз керек. Андан кийин күн сайын өзүңүзгө 30 мүнөттө убакыт ажыратам деп убада беришиңиз керек. Болбосо, эмне кереги бар үстүңүздөн иштөөнүн, эгерде аял өзүнө 30 мүнөттө убакыт ажырата албаса? Билесизби, энергияга бай, алдыга карай умтулуп жашаган айымга Кудайым эмне сураса, 2 эсе эмес 3 эсе көп берет экен. Мен ушул нерсени жашоомдо көп байкадым. Андан сырткары, энергияга байып, өзүңүздүн иштеп баштаган кезде айланаңыздагы эң сонун жана кооз нерселерге көңүл бурганды үйрөнөсүз. Чын жүрөктөн ар бир клеткаңыздан ыраазычылык айтканды үйрөнөсүз. Эгерде эң башында ушул эрежелерди эле так аткарып баштасаңыз, анда менин сабагым сизге 100%га сөзсүз түрдө жардам бере алат. Билесизби? Мен ар бир айымга суктанамын. Көзүмө көрүнгөн ар бир айымга мен дайыма суктана беремин. Анткени ар бир айымдын өзүнчө таланты бар.
ар бир айымдын өзүнчө жөндөмү бар. Мына ошол Кудайдан берилген талант жөндөмдөрүбүз менен өз алдынча жашообузду каалагандай башкара алабыз. Ар бирибиз уникалдуу түрдө бриллиант сыяктуу баалуу, кайталангыс, көп кырдуу, жаркырап жайнап турган жакут сымал байлыктары тээ ички дүйнөсүндө катылып турган мына ушундай сонун айымдарбыз. Бир сөз менен айтканда, ар бир айым Кудайдын өз колу менен жасалган VIP экземпляр. Бирок ушул баалуулуктарды билбеген, жалган чөйрөдө адашып жүргөн айымдар экенибизди дагы моюнга алышыбыз керек. Элестетип көрүңүзчү, сиздин ички организмиңизде көзгө көрүнбөгөн бир орган бар. Бул орган энергияны иштеп чыгаруучу генератор сыяктуу. Балким сүйүүнү иштеп чыгара турган генератор. Балким кандайдыр бир ырыскыны иштеп чыгара турган генератор. Балким кандайдыр бир мамилелерди, байлыкты, акчаны, сүйүүнү, айтор эмнени кааласаңыз, мына ошол нерсени иштеп чыгара турган генератор бар дейли. Ар бир айым жашап жаткан планетабызга сүйүүнүн энергиясын чачыратып туруш керек. Бирок ошол эле учурда кимдир бирөө көбүрөөк чыгарып жатса, кимдир бирөө азыраак чыгарып жатат. Кимдир бирөө рахаттанып, аң сезими менен толук кандуу жашаса, а кимдир бирөө ойлонбостон, өзү түшүнбөгөн абалда бул энергиясын керексиз жактарга чачып жатат. Сүйүүнүн энергиясын чачыраткан ар бир айымга Кудайым сөзсүз түрдө жооп кайтарат. Ким канчалык деңгээлде чачыратса, ошончолук берет. Мунун жыйынтыгын балдарыбыздан, жолдошубуздан, чыгармачылык дүйнөдөн, же болбосо карьера, бизнес, акча, байлык, ырыскы, береке, токчулук, молчулук, сулуулуктан дагы билсек болот. Мунун бардыгын бизге Кудайым кандайдыр бир жакшы мүнөзүбүз үчүн берген. Эгерде кандайдыр бир себептер менен бул генератор иштен чыгып, сүйүүнүн энергиясын иштеп чыкпай калса, анда планетабызда жашоо токтойт. Анткени жер бетинде бир гана аялдар бир нерсени жаратууга жөндөмдүү. Жашоону жомокко айлантып, кереметке бөлөгөнгө шыктуу болобуз. Мына ошондой болуш үчүн биз эң биринчи кезекте билим алышыбыз керек. Андай болсо, калган темамды мен сиздер менен эртеңки күнү бөлүшөйүн. Бүгүн болсо адаттагыдай эле күн сайын аткарып жаткан ар бир күнүбүздү программалаштырып, Кудайга ыраазычылык айтып, күндөлүгүбүздү ачып, өзүбүз кандай кааласак ошондой күндү жазып, мен айткан сууну ичип, андан кийин ыраазычылык айтып, комментарийге мага арнаган ыраазычылыгыңызды жазып койсоңуз болот. Сиз менен мен Толкунай, дайыма сиздер менен биргемин. Жакында боло турган менин үйүм курсуна чакырамын. Андан кийин 20-январда баштала турган прокачка курсуна сөзсүз түрдө келиңиздер. Анткени бул жерде биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздүн үстүнөн прокачка кыла турган өтө сонун методдор менен бөлүшөмүн.